Поехали. Согуштун кызуу мезгилинде тылда темирдей бекем милдеттеме турат. Барботация. Бул меште сооттолгон кийим үчүн плиталар жасалууда. Зараз проходит процесс барботации. Бул киши өзүн талисман деп атайт. Атактуу темир уста, сүрөтчү, активист жана шоумен. Анын байыркы ыкмалары менен алдыңкы технологиялары Украинаны коргоого жардам берүүдө. Ал тургай окоп үчүн перископтор жасалат. Кожен виконує свою Жеңишке колдон келгенче эртерээк жетүү үчүн ар ким өз ишин кылууда. отримати перемогу. Украинаны, Мариуполду же Донбассты көрүп жүрөгүң ооруйт, үрөйүң учат. Андайды көргөн соң аракет кылбай койбойсуң. Бул жерде да жардам кылган адамдар. Орусиянын чыгыштагы оор чабуулдан качкан үй бүлөлөр үчүн Днепр биринчи аялдама. Бул көчөдө акчалай жардам жана гигиеналык каражаттар таратылып жатат. Мында баш калкалоочу жай дагы бар. Бул балдардын балада ойносу үчүн коопсуз жер. Анна кече кечинде келди. Анын апасын оор алып тынса, үйүн согуш талкалаган. Эми бул согушту унутууга аракет кылып жаткан кезде жакын жерге ракета түшүп, аба чабуулунун сиреналары жаңырган уктук. Андыктан бул жердегилердин баары, аялдар, жаш балдар бомбадан баш калкалоочу жайга баратышат. Анна кайда барбасын ушундай абалга туш болууда. 2 күн мурун Россиянын канаттуу ракеталары көпүрөгө жана темир жол имаратына тийип, согуш тилкесинен узакта жайгашкан бул жердин бир нече жумалык тынчтыгын бузуп кеткен. Кээде согуш болуп жатканын унутуп калышың мүмкүн, бирок көпкө эмес. Бул жака келгендердин көбү кайрадан тез эле жолун улайт. Алар батышка карай кеткен түнкү поездди күтүүдө. Кээ бирлер болгону үстүндөгү кийими жана чыгыш Украинада калган жашоосу тууралуу эскерүүлөр менен гана келе жатышат. Бомбалоодон улам жашаган аймагыбыздан кетүүгө туура келди. Абал чын эле коркунучтуу болчу. Айлана ызы чууга түшкөндө биз жертөлөгө жашынабыз. Кеткибиз келген жок. Бирок кызымды ойлоп аргасыз жолго чыктым. Кызымдын өмүрүн сактап калуу үчүн шаарымды таштап кеттим. Чыгыш тараптан поезд келди. Согуш эми жакырларды жана эң алыстарды сүрүп чыгарууда. Көптөгөн адамдар көчүп келүүдө. Кээ бирлери бул жерге Днепрге келишсе, башкалары мындан ары жолун улайт. Алардын бири да Украинанын чыгышындагы үйлөрүндө эмне калганын жана алдыда эмне күтүп турганын так билбейт. Шаар четинде жоготуулардын санын көрүүгө болот. Россия баштаган бул согушта ар бир жаңы көрүстөнгө желектер коюлган. Дагы келчү сөөктөр үчүн жаңы мүрзөлөр казылып турат. Владимир согуш майданынан Геннадийди издеп келди. Кандайсың досум? Биз акыркы жолу Барвенковада көрүштүк эле. Кантип мындай болуп кетти, дейт ал. Алар үйлөрүн бирге салып, согушка бирге жөнөп, кийин бөлүнүп кетишкен. Там страшно, здесь страшно. Ал жак коркунучтуу. Бул жер дагы коркунучтуу. Мындайды эч ким каалабайт. Мен 2 кызымдын мындайды көрүшүн каалабайм. Бул оор согуштун башталып кетишин эч ким ойлогон эмес. Эми анын качан жана кантип бүтөрүн эч ким билбейт.